Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду Ош шаарында имамдарга 2 жумалык окуусун баштады. Семинарга Ош шаарынан жана Баткен облусунун Кадамжай району менен Кызылкая шаарынан 200ге жакын имам катышууда. Алардын жаш өзгөчөлүктөрү ар башка, ошентсе да илим алуу кабырга чейин парз экендиги, ислам дининде көрсөтүлгөндүгүн белгилешип, окутуу өз учурунда болуп жаткандыгын колдошот. Молдаларыбыз туура кабыл алышып атат, себеби өзүнүн илими канчалык жогору болсо дагы кошумча илим ого аздык кылбайт. Жакшы маани берип атат да, жакшы болуп атат. Ошон үчүн менин оюмча бул өтө керектүү нерсе. Диний чөйрөдөгү илимдерди көп билишет, ошого дагы кошумча маа беришип ататтар. Бирок онун заманбап азыркы динге каршы чыгып аткан немелер боюнча, агымдар боюнча маалымат беришип атат, берет экен. Демек, буларды канчалык билген болсок, ошончолук жакшы болот да бул. Элибиздин кыргыз элинин тынчтыгыга эле керек нерсе бул. Өзүбүзгө жакшы нерсе. Окууда алдын ала иштелип чыккан программанын негизинде имамдардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу жана диний билимин арттыруу боюнча сабактар берилет. Окуу программасы эксперт, дин таануучулар, окумуштуу теологдор жана мамлекеттик дин кызматкерлеринен турган атайын жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан. Предметтер болсо эки түрдүү болот. Диний предметтер, акыйда, фих, хадис, Куран сыяктуу. Ошол эле мезгилде светтик да предметтер бар. Мисалы, жаңы технологияны пайдалануу, дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, өзгөчө кырдаалдарда эл менен иштешүү маселеси, ошондой эле тайм менеджмент, убакытты кантип туура пайдаланыш керек, мечит иштерин уюштуруу боюнча өзүнчө бир предмет бар, бухгалтерияны жүргүзүш боюнча. Анан аягында экзамен болот, анткени бул формалдуу гана өтө турган нерсе эмес. Экзамен болот дагы, анан өткөндөрү өтөт, өтпөгөндөрү кийинки калтырылат пересдачага эле. Окуу 1 жылдан ашык убакыт бою өлкөнүн бардык облустарында өтүп, жалпысынан 2300дөй дин кызматкерлери катышат. Күн сайын алардын сабакка катышуусу катталып, жыйынтыгында окуп билгендери тууралуу экзамен тапшырышып, атайын сертификатка ээ болушат. Ал радикалдарды кантип биз айырмалайбыз? Сөзүнөн айырмалайбызбы, жүрүм-турум менен айырмалайбызбы, же ишеним менен айырмалайбызбы? Ошол белгилерди берип, биз жарандарыбызды ошол адамдардын, мисалы үчүн бүгүн Сирияга алып келип калат атпайбы? Ошол эле динди айтып алып кетип атат. Ошол жихад деген түшүнүктү берип, барсаң жихад кылып келесиң, жихад кылып келсең өзүң шейит болосуң деген түшүнүктү берип атат адамдарга. Биз ошолордун берип аткан методуна, алардын берип аткан чакырыгына туруштук бере турган имамдарга жаңы методдор менен үйрөтсөк, ошол биздин жарандарыбыздын аң сезиминин радикалдашуусун, баягында туура эмес пикирлерге кетип калуусун алдын алабыз деген алдыда чоң максаттарыбыз бар. Аттестациядан өткөн имамдарга Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү коомдук фонду тарабынан стипендия бериле баштайт. Стипендия алчу имамдарга комиссия 3 шарт коет. Биринчиси имамдарга аттестациядан өтсүн, экинчиси мечиттин документтери бүтүп, толук болушу керек. Акыркысы 2 жумалык семинарга катышып, сертификаты болушу кажет. Стипендия ай сайын 5000 сомдон 15000 сомго чейин маянат түрүндө берилет. Жумамидин Сулайманкулов, Нурлан Абдырахманов, Илимбек Турсунбай уулу, Элтер, Ош шаары.